Эми урматтуу туугандар, ошол курбанчылыктын өзү тууралуу, курбанчылык ким үчүн ал милдеттүү, жана союлуп аткан кой же болбосо ошо курбанчылык кандай сыфатта болуш керек, аны дагы биз айтып кетмекчибиз, урматтуу туугандар. قال الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار. Бул Кудурин ибарасы, Хидаяда келген ибара. Курбанчылык кылыш милдеттүү болуп эсептелинет. Ар бир эркин болгон мусулман үчүн, ошондой эле ал жергиликтүү болуш керек, мусафир эмес, бай болуш керек. Жана ошол курбанчылык соя турган күнү кылыш керек муну. Өзүнүн атынан жана кичинекей балдардын атынан союш керек, урматтуу туугандар. Эми ошол айтканыбыз, демек мусафир эмес адамга бул милдеттүү эмес. Анткени Азирет Умар радиаллаху анху, Абу Бакр радиаллаху анху сапарда жүргөн учурда курбанчылык кылбайт эле деп хадистерде дагы келет бул нерсе. Өзүнүн балдардын аттарынан да кылат, кичинекей балдардын аттарынан кылат. Алардын малынан эмес, өзүнүн малынан кылат. Эми караңыздар, бул бир жылда бир жолу кылыш муну милдеттүү, урматтуу туугандар, мусулмандар үчүн. Анткени пайгамбарыбыз алейхи салам хадисинде айтат: "Ман важада сиатан", ким мүмкүнчүлүгү болуп туруп, "Валам ядхи фала яқрабанна мусаллана", ау кема кал алейхиссалату вассалам, кимде мүмкүнчүлүгү болуп туруп курбанчылык кылбаса, анда ал биздин намаз окуган жайларыбызга жакындабасын дейт, урматтуу туугандар. Демек бул хадис айткан эскертүү, сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө кимдин кудурет жетсе, колунан келсе, садака фитр кимге важип болсо, садака фитр закат бериш кимге важип болсо, ошол адамдар курбанчылык кылыштагы милдеттүү түрдө бериш керек алар. Өзүнүн атынан жана кичинекей балдардын атынан кылат. Эми ошол союла турган мал жөнүндө айтып кетсек, малы бул өзүнүн атынан дедик, жана кичинекей жаш балдардын атынан дедик, бир кой болуш керек, же болбосо бодо малдардан уй болуш керек, же болбосо жанакындай төө болуш керек. Жылкы союлуш тууралуу ал жерде айтылган эмес. Ошондон же төө, же уй, же болбосо кой союлат. Андан кийин бодо мал, төө менен уй болсо 7 адамдын атынан союлат. Эми 7 адам дегени ошол 7 адам тең баары тең ниет кылыш керек. Баары тең курбанчылыкты ниет кылыш керек. Жетөөнүн бирөөсү эле мен жөн эле союш кылып, өзүм эт алам же сатып алам же сатып ийем деп ниет кылса, анда баарын тең, жетөөнүн тең ниети дурус болбой калат. Ошондой эле эми 7 адам курбанчылык кылыш дурус болгондой эле, бир эле адам дагы ошо бодо малды өзүнүн атынан сойсо боло берет. 2 адам, 3 адам, 4 адам, 7 адамга чейин. 7 адам дурус болгондон кийин, демек андан азында дагы азыраак адам бодо малды соелу деп, мындай айтканда көбүрөөк курбанчылык кылабыз деп ниет кылса, бул андан беш бетер дурус болуп кете берет, урматтуу туугандар. Жана ошол союла турган малдын сыфаты жөнүндө айтып кетсек, ошол кой айттык, кой кандай болуш керек? Бул кой арык болбош керек, өтө арык болбош керек. Деги эле ошол мал өтө арык болбош керек. Ошондой эле жанагындай чолок болбош керек. Төкөр болуп, бир буту чолокто баскан болбош керек. Ошондой эле бир көзү көр болбош керек. Же такыр эле көр болбош керек. Жанагы оорукчан дагы болбош керек. Ушул кыскасы койго жана курбанчылыкка союла турган малдын кандайдыр бир кемчилиги ачык болсо, бул малдарды сойгонго, курбанчылыкка чалганга дурус болбойт, урматтуу туугандар. Буларды сойгонго болбойт. Ошондой эле кулагы кесилген болсо, куйругу кесилген болсо, булар дагы жарабайт. Ал эми кулагы менен куйругу эгерде мисалы 3төн 1 жарымынан азыраак бөлүгү кесилип, жарымдан көбүрөөк бөлүгү калган болсо, анда бул мындай койлор, мындай мал жарай берет дейт, урматтуу туугандар. Бул кулак менен мүйүз бизде ээнчилеп коет го, кулагын кесип коет. Ошонун кескени өлчөмү эгер 3төн 1 аз же жарымдан аз бөлүгү болсо, анда ал кой, ал мал курбанчылыкка жарай берет. Ал эми кулагы жарымдан көбү кесилген болсо, куйругу жарымдан көбү кесилген болсо, бул курбанчылыкка жарабай кала турган мал, урматтуу туугандар. Ал эми ошондой эле алып кетсек сыфаттарынан, бул эгерде ошол курбанчылыкка союла турган малдын мүйүзү жок болсо, же мүйүзү сынып калса, мүйүзү болуп туруп сынып калса, бул жарап кете берет, аны менен эч нерсе болбойт. Анткени бул мүйүз бул жерде малда максат кылынган нерсе эмес, анын семиз же арык болуштугунда эч кандай таасир бербейт, урматтуу туугандар.
Ошондой эле дагы айтып кеткенибиз, ошо курбанчылыкка салына турган нерселер булар төө болот, же уй болот, же кой болот деп, айттык бул нерсени. Анан булардын жаштары тууралуу айтып кетсек, булардын жашы сани болуш керек. Сани дегени арабча тилден айтканда бул төөгө келгенде 5 жаштан жогору болуш керек. Уйга келгенде 2 жашка толуп, 2 жаштан жогору болуш керек. Ал эми койго келгенде, кой, эчки булар бир өкүмдө болуп эсептелет. Булардын жашы 1 жаштан жогору болуш керек. Албетте эгерде кээ бир анча-мынча улак эмес, токтоо деп коелу. Козу чоңураак токтоо, кой болуу чакты кичирээк болсо, мисалы жашы 6 айдан жогору болсо, же 7 айдан жогору болуп, анын келбети 1 жашарлык, анча-мынча 1 жашарлык койлордон чоңураак же ошолор сыяктуу болуп көрүнсө, бул дагы курбанчылыкка жарай турган нерсе, урматтуу туугандар. Дагы бир жолу кайталап кетели. Кой болсо 1 жаштан жогору болуш керек. Бирок жашы жанагындай 6-7 айдан жогору болуп, келбети чоңураак болуп, мындай салмактуу болсо, анда алда жарап кете берет. Уй болсо 2 жаштан жогору болуш керек, төө болсо 5 жаштан жогору болуш керек, урматтуу туугандар. Эми курбанчылыкты качан кылыш керек? Муну дегени, урматтуу туугандар, убактысын айтып кетсек, бул убактысын белгилесек, курбанчылык кылып турган ошол курбан айт күнү багымдат намазынын убактысы киргенден баштап. Битулул фажр. Курбан айт күнү айттык 31-июль дедик, 31-июль багымдат намазынын убактысы качан кирсе, ошондон баштап бул курбанчылыктын убактысы башталат. Бирок шаарда жашаган туугандарга, шаарда жашагандарга алар үчүн курбан айт намазы окулгандан кийин гана мал союлуш керек, урматтуу туугандар. Ал эми айыл жергесинде жашаган туугандар, алар болсо ошол багымдат убактысы кирип, багымдат намазы окулгандан кийин дароо союуга киришсе болот, урматтуу туугандар. Эми ошондой эле айта кетсек, биздин устаздарыбыз айтып калат эле. Шаарда жашаган адамдар ушундай кылып бир айла амал кылчу экен. Өзүнүн сое турган, курбанчылыкка сое турган малдарын айылга жөнөтүп, айылга түн эле жөнөтүп коюп, анан багымдат убактысы кирер менен багымдат окуп, анан алар дароо союп коет эле дагы этин кайра шаарга жөнөтүп кетет, тез жөнөтүп. Шаарда адамдар болсо, багымдат окуп барып, айт намазга барып, айт намазын окуп, айт намаздан келип калгычакты үйүндө баягы эт бышып калып, дасторконго жайылып калган кези болуп калат эле. Ушундай бир мүмкүнчүлүк бар, ким эгерде кылам десе, шаарда жашаган адамдар үчүн. Бирок шаарда негизи жашаган адамдарга бул мал айт намазынан кийин союлуш керек, урматтуу туугандар. Эми ошол ким курбан айт күнү сое албай калса, курбанчылыгын андан кийинки күндөрүндө дагы сойсо болот, бирок жалпы 3 күндүн ичинде. Курбан айт биринчи күнү өстүрөт, андан кийин дагы 2 күн. Эгер кандайдыр үзүр болуп, жага ыңгайсыздык болуп, башка шарты башка күнгө туура келип калса, ошо курбан айт андан кийин 2 күн. Жалпы 3 күн ичинде союш керек бул, урматтуу туугандар. Эми бул курбанчылыкка сое турган малын мунун өзү дагы жесе болот биринчиден. Демек, өзү бай болуп жеген дурус болсо, башка байларга дагы жедирсе болот деген маселе чыгат, урматтуу туугандар. Ошондой эле ал башка байларга тамак берип, кедей кимбагалдарга таратса дагы бул ушунун баарын кылса болот, урматтуу туугандар. Андан ошондой эле караңыздар, негизинен уламалар айтышат, мустахаб болот ошол курбанчылыкка союлган малды 3кө бөлүш. 3төн 1-ин садака кылыш. Анан садака кылууда ошо 3төн 1-инен аз болбосо жакшы. 3төн 1 болуш керек. 3төн 1-инен көбүрөөк садака кылса жакшы. Өтө жакшы, сон болот. Бирок ошо 3төн 1-инен аз болбосун деп уламалар айтышат, мустахаб болот ошондой кылса. Анан бир аз 3төн 1-ин өзүндө алып калат, 3төн 1-ин болсо тамак аш кылып, тууган уругун, тааныштарды чакырып, чай берип койсо дагы болот, урматтуу туугандар. Албетте эми бирөө толугу менен курбанчылык кылып, толугу менен садака кылам десе, мейли, эч ким ага жол тоспойт. Өтө жакшы болот ал. Анткени ушунча адамдар бар арабызда, этти айлап жебеген адамдар бар, жумалап жебеген адамдар бар. Ошондон дагы башка кайсы айтылмакчы, эгерде байлардын баары тең өз акысын, Алла Тааланын алдында акысын билип, буларчы милдетин билип, булар ошол байлыгын акысын берип турган учурда берсечи,
анда эч бир кедей Аллага кайрылбайт эле муктаждыгына арызданып деп кээ бир уламалар айтышат урматтуу туугандар. Ошондон колунда бар адамдар бул бир жылда бериле жолу берип койсун. Анда да караңызчы, сойгондон кийин бир бул себеп болуп жатат дагы өзүнө 3төн 1-ин калтырып атпайбы? Тууган урттарына, тааныштарына курбанчылык кылып чакырып, майрам кылып бир чай кылып берип атат. Анан 3төн 1-ин гана болгону садака кылып, аны дагы чындап эле муктаж болгон өзүнүн туугандары бар, биринчи иретте. Өзүнүн туугандары бар, коңшу колоң бар, тааныштар бар, жакындар бар. Ушулардын баарына таратса, берсе, биринчиден тууганчылык мамилесин дагы бекемдейт, биринчиден тууганчылык мамилесин бекемдейт, коңшулук акысын дагы берет. Андан кийин чындап муктаж болгон жанагы медреселерге, медресе мекеме окуу жайларга, жетимканаларга, ошондо жанагындай каарылар бага отурган жерлерге ошол жака алып барып берсе, өтө чоң соопту кылат урматтуу туугандар. Ал эми терисин, баш шыйрагын, түш тарапта калла пача деп айтып коймокчу. Булардын баары тең садака кылат дагы. Булардын баарын садака кылып салат. Ал эми жанагындай касапчынын акысын дагы, касапчысынын акысын өзүнчө берет. Өзүнчө берет. Ошол койдун ичинен алып кал деп айтпайт ага. Өзүнчө касаптын акысын өзүнчө бериш керек ага. Эгерде колунан келсе, өзү сойсо өтө жакшы болот. Ошо курбанчылыкка сойло турган малды өзү сойсо өтө жакшы болот урматтуу туугандар. Бирок эгерде анча жакшы сой албаса, анда касапчыларга берет дагы, бирок касапчылардын акысын өзүнчө берет урматтуу туугандар. Ошондой эле дагы толуктап айтып кетсек, Курбан айтка жүргөн учурда жакшы таза кийимдерин кийип алып, атыр себинип алып, такбир айтып барат. Анан эртең менен багымдат намазынан кийин ошол Курбан айт намазы окулгу чакта эчтеке жебестен, анткени пайгамбар алейхиссалам эчтеке жебей барат эле деп хадис айтылат. Келип ошол курбанчылыкта союлган малдан жейт эле дейт. Биз дагы эч нерсе жебестен. Орозо айтта болсо, орозо айтта. Тескеринче жеп барыш сүннөт болуп мустахаб эстелет. Таттуу нерсе. Ал эми Курбан айтта болсо, курбанчылык өзү далалат кылат. Курбан айтта эч нерсе жебестен. Жакшы таза кийимдерин кийип алып, атыр себинип алып, ошондо жерге барып айт намазын окуп келет урматтуу туугандар. Анан жолдон баратып, ошо такбирлерди айтып келет. Айтканыбыздай, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар, валлахил хамд. Дагы бир жерде баса белгилей кетели. Арафа күнү бул демек 30-июлга туш келет экен биздин календар менен. 31-и Курбан айт болуп эстелет экен. 1, 2, 3 бул айямы ташрик болуп эстелет. 1, 2, 3 август. Ушул күндөрү айямы ташрик такбирлер айтабыз, курбанчылык кылабыз урматтуу туугандар. Ошондой эле дагы баса белгилей кетели. Азыркы турган күнүбүз, биздин күнүбүз бул Зулхиджа айы. Зулхиджа айынын бул 5-и. Өзү ошо Зулхиджа айы хадис айтылат. Бул афдал айям индаллах. Аллахтын алдында эң сүйкүмдүү, эң фазилеттүү күндөрдүн бири. Рамазан айынан кийин эң сүйкүмдүү айям иннахал ашрul мубаракат 10 берекелүү күн, ал Зулхиджа айынын 10 күнү урматтуу туугандар, баштапкы 10 күнү. Ошо Зулхиджанын 9-у дагы келет, Арафа күнү айтканыбыздай, onu жанакы Курбан айт күнү дагы. Анткени бул күндөрү өтө чоң, караңыздар, ажылык учурда ажылык аткарылат. Ажыда жүргөн ажыкелерибиз ушул күндөр Зулхиджа айынын күндөрү, ошо баштапкы 10 күндөрүндө ажылык амалдар аткарылат. Ошондой эле ушул 10 күн ичинде кылынган садаканын фазилети башка күндөрү кылынган садаканын абзелерээк. Ошол күндөрү окуган Кураныбыз башка күндөн окуган абзелерээк. Ушул күнү берген зекетибиз, окуган намазыбыз башка күндөн берген зекеттен башка күндө окулган намаздан абзелерээк. Фазилети ошондой караңыздар. Анткени бул күндөрдүн улуулугу Алла Таала Фажр сүрөсүндө айтат: "Вал фажр ва лаялин ашр" деп таңкы убакытка касам ичемин, ва лаялин ашр 10 күнгө касам ичемин дейт. Алла Таала анча-мынча мында жөнөкөй нерсеге касам ичпейт. Демек анын шаны улуу, демек даражасы улуу, ошо 10 күндүн берекелүүлүгүн, улуулугун Алла Таала бул аяттарда баяндап кеткен. Алла Таала ушул onun берекелүү күндө биз азыр турабыз урматтуу туугандар. Ошондон келиңиздер, унутпастан дагы бир белгилеп кетели. Зулхиджанын бүгүн 5-и бар. Дагы 5 күн бар. Ким бул күнгө чейин билелек болсо, билбеген болсо, ушу 5 күндү колдон келишинче орозо кармайлы. Анткени бул күндөгө кармалган орозо башка күндөгү кармалган орозодон абзелирээк. Алланын алдында Рамазан айынан кийин эң берекелүү, эң сүйкүмдүү күндөр ушул күндөр урматтуу туугандар. Колдон келишинче көбүрөөк жакшылык кылалы, көбүрөөк намаз окуп, Куран тилават кылып, зикир кылып, орозо кармап, зекет берип, садака берип, колдон келишинче көбүрөөк ибадат, жакшылык кылалы ушул күндөрү урматтуу туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.